саламатсыздар күтөтүрабы Баястан кандайсың, жакшыбы? Дана, салам алейкум. Тарман, Арманчик, привет, Золотой, как ты? Нормально все? Ну, сейчас я как бы вышел в прямой эфир для того, чтобы озвучить некоторые моменты в отношении президентских выборов, которые идут сейчас. Очень много выступающих идет по телевидению, по соцсетям, и все говорят, что Садыру нельзя, Джапарову участвовать в выборах, что он не сдал, узурпация власти и так далее. Но, ребята, вы поймите одну вещь правильно. Вот эта пресс-конференция, которой все партии там выступили, Адахан Кимсанбаевич, там Канат Исаев, все вот они выступили по вот этим, что якобы он не сложил свои полномочия. Ребят, но скажите мне, пожалуйста, ладно, Адахан Кимсанбаевич на этой конференции сказал очень правильную вещь. Он сказал, что это должно разбираться в стенах парламента. В стенах парламента это было разрешено, да? Вот. И я был удивлен тому, что Адахан Кимсанбаевич оказался, с Адаханом Кимсанбаевичем на этой же конференции оказался Канат Исаев. Но извините, пожалуйста, почему Канат Исаев тогда получается, почему Канат Исаев, когда ему автоматически власть перешла, и он отказался от этого и сказал, я не буду исполняющим обязанность. А теперь, сейчас опять выходит на телевидение, везде по соцсетям и говорит, что он якобы, что Садыр Джапаров не имеет права. Ну, извините, отставка была дана, отставка Джохор Кенеш. Адахан Кимсанбаевич правильно приметил, что это должно решаться в рамках Джохор Кенеша, в стенах Джохор Кенеша. И тогда получается, хочу, не хочу, или же пойду, не пойду. Ну зачем такое отношение? Почему я именно сейчас выхожу в прямой эфир и говорю об этом, то что, ребят, а не надоело ли вам всем? Не посчитайте меня там тем, который там должность просит или еще что. Нет, я должность вообще, мне она не интересна. Мне, дай бог, вот Арманчик свидетель, мне, дай бог, адвокатура Даляя, Аман Исен. Вот. Я высказываю свое мнение, и я имею право высказать свое мнение. Мое мнение в том, что из всех тех возмущающихся, которые возмущаются, из 6 миллионов населения, может быть 10% возмущены тем, что недовольны Садыром Джапаровым. Ну извините. А остальная часть-то тоже довольна. Если вы имеете доступ к соцсетям или же еще что-то, доступ к соцсетям имеете или еще что-то, то тогда может быть получится тогда, что только вы имеете право решать судьбу. А остальная часть населения-то действительно, она же хочет же, к примеру, проголосовать за Садыра Джапарова. Для чего вы развиваете вот эту конфронтацию? Для чего? Я не могу понять. Для чего нагнетаете эту обстановку? Конек Капаш, я вообще не могу вас понять. Вам зачем это? Вы накаляете вот эту обстановку. Зачем Канату Исаеву накалять обстановку? Ты же сам отказался, брат, ты же сам отказался от того, что когда тебе дали, ты автоматически стал президентом, исполняющим обязанности. Ты сам отказался от этого. Зачем вот эти опять очередные сыр-боры? Вы все говорите, узурпация власти, узурпация власти. Где это узурпация власти? Я вообще понять не могу. Джапаров вроде бы сейчас не исполняющий обязанности даже. Он занят предвыборной гонкой. Все доколупались до него, что он живет в резиденции. Но извините, он ушел в отставку по исполняющему, но он премьер-то, министром-то он остался же. Что, он не имеет права, что ли? Интересно вы рассуждаете? Жөн эле мындай, жөн эле ызычу чыгарып атасыңар да. Ай, ызычу керек жок уже, тажатты ызычу. Эми токтоп туруп эле мындай, эми болор, иш болду, барсын, выбор бүтсүн. Выбор бүткөндөн кийин анын да эмесин көрөлү. Анан болду, баары жөн эле боктун баарын эле куюп атасыңар да. Честное слово, уже надоело вот эти вещи слышать. Уже действительно. Ну вот сегодня, Феликс Шатшимбаевич, я вас очень уважаю. Вы знаете меня прекрасно, я вас очень уважаю. Но, Феликс Шатшимбаевич, ну вам ли это говорить, ну Феликс Шатшимбаевич, ну вы-то очень
весовой человек, вы же скала. И вы такие вещи, это для чего делается? Ведь на вас многие смотрят, это же опять начинается нагнетание обстановки. Зачем нагнетать обстановку в республике? Хватит, может быть. И так столько проблем. Столько проблем, и так столько проблем. И ну давайте совместно лучше решить. Фельдшер Шумбаевич, ну помогите Садыру Джапарову. Эмрек Черкесович, вы помогите Садыру Джапарову. Надо же выйти с этого положения. Вот теперь, вчера интересные вещи мне тоже пишут. Если я выступил по поводу Абдиля, начинает меня касаться. Ребят, я по Абдилю еще с 15 года пишу и говорю. То, что Абдиль сказал, это я говорил, говорю и буду говорить по Абдилю. И по Болоту, и по Икрам, по всем буду говорить. Но я же не призываю же к тому, чтобы сейчас в республике совершить еще очередную революцию, еще очередную. Зачем? Вопрос, зачем? Если вам не достался кусочек пирога, то не надо же это же на людях испытывать. Или вы хотите просто кусочек пирога получить и на этом заткнуться, или же торговаться хотите за должность. Вы бучу поднимаете только для того, чтобы поторговаться за должность, потом эту должность получить и все, заткнуться. Из вот этих 18 претендентов я же увидел, я проанализировал каждого. Анализировать я умею, куда им ощугурь. Я проанализировал всех 18 человек. И что в конечном итоге получилось? Да здесь большая часть, там где-то 7-8 человек, это подставные. Это те люди, которые хотят создать какую-то ситуацию. Так нельзя. Так нельзя. Мына Мурзабек Адиев, Канат Хасанов, брат, адвокат мыйзам бузууну көрбөй жатасың дейт. Кайсы жерде бузулду мыйзам, айткылачы. Ушу бирөөлөр жазса эле өзүңөр мындай табыктап туруп карап көрбөйсүңөр. Кайсы жерде мыйзам бузулат? Мыйзам бузуулар болгон жок. Жогорку кеңеш бул деген законодательный ветвь власти. Мыйзам чыгара турган жер. Алар деле мыйзамдашып атат. Эми кандай экен мыйзамды эми ошол жерде ошолор чыгарып аткандан кийин эми ким күнөөлүү? Эл күнөөлүү? Бир кызык сүйлөйсүңөр кээрлер. Жакшыраак мында карап көрсөңөр, карап көрсөңөр, мыйзам бузулду тиякта, мыйзам биякта. Бирөөнүн эле эмесин эле сөзүнө кирип алып эле эметип атасың. А вот тем, которые качают, хотелось бы сказать, ребят, на соцсетях, просторах соцсетей сделал анализ полный. В просторах соцсетей то, что вот это узурпация, вот это все нагнетание обстановки, ну 10% вас от всего численности населения. Это максимально, это уже чересчур максимально. А оставшаяся часть, это совсем другие люди. И вы пользуясь своим вот этим знанием, умением выйти в прямые эфиры, вы эту тему раскачиваете. Вопрос, для чего вы раскачиваете? Неужто вам не надоело все это? Так порой временами хочется сказать, говнюки, хорош. Извиняюсь. Токтотуш керек да, эми каяка туңгуюктабыз, туңгуюктан чыгыш керек да, кайра эле бул ызы чүнүсүнө эле кайра эле ызы чукула берели. Болбой калыптыр, тиги болбой калыптыр, бул болбой калыптыр, ызы чүн чыгарабыз. Ар бир нерсени көрөлү да, 30 жыл чыдап келген, биякта кичине чыдай албай калдык. Балкимдир, Кудайым буйрса, иншалла жакшы болуп кетиши мүмкүн. Баарыңар эле жабыштыңар да калдыңар. 18 претенденттин ичинен Садыр Жапаров жалгыз эле калыптыр. Калгандарыңар барыңар тапить этип атасыңар. Эл турат артында. Эл азыр деген доверие кылып атат Садыр Жапаров. Раз Садыр Жапаров доверие кылып аткандан кийин бузуку салбагыла да. Силер болсо туруп бузуку салып атпайсыңар. Бузукунун артынан бузуку салып атасыңар. Кайра эле баягы эле ызы чууну. А эмне мындай, эмнени каалап атасыңар? Силерге бийлик тийип калса, силер ошонун баарын чечип эле өзүңөрдүн бир какой-то өзүңөрдүн интерестериңерди алып алсаңар эле болду экен. Канат, токтотчу алтыным. Эми жакшы аласың.
Эми момундай бузукулар сени зачем сага кереги бар анын баары? Туура айтып атат Адахан Кимсанбаевич. Бүт баары мыйзам чегинде парламент ичинде стеналарын чечилиш керек. Парламент эми жакшыбы парламент, жаманбы парламент кечирип коелу. Өзүңөр тандагансыңар бир кезде. Азыр болсо ар кандай сөздөрдү эметип атасыңар. Эми мен момундай сөздөрдү эме айтып койсом, прямой эфирлерге чыгып койсом, мага бок төгүп атасыңар. Сага деген тиги керек, сага бул керек. Ой, керек жок, Кудайга шүгүр, мен өзүм эле окаттым, Кудайга шүгүр. Боктоп атасыңар. Эми ушу боктоодон башка сөз билебизби? Көрбөйлү, биримдиктүү болбойлу, күчтү биримдикке көрсөтпөйлү, биригип туруп ушу туңгуюктан чыкпайлы. Эми тияктан баары айтып атса, пресс-конференцияга чыгып алып туруп, Садыр Жапаров кетиш керек дейсиңер. Тияктан эми бүгүн Фелix Шаршымбаевич ушуну айтып атат. Садыр Жапаров. Хорошо болуптур, ким тогда болуш керек, айтып койчу. Ким болуш керек, айтып койчу. Жакшысын таап албайсыңар. Барбы жакшысы? Ким экен ошол жакшысы? Кыйратып койгон ким экен? Кыйрата тургандар барбы? Көрдүк го кыйратканды. Кыйрап жүрдүңөр. Могу 18 кандидаттан 3 эле бийликте болбоптур. Калгандар баары эле бийликте болуптур. Баардыгы эле бийликте болуптур. Эмне кыйраттыбы? Кыйраткан жок. Эми азыр момундай эл ушу далалат кылып атса, эл ушу Садырга ишеним көргөзүп атса, ошонун баарын биримдиктүү болуп, чогуу бир туңгуюктан чыгалы деп туруп момундай аракет кылып атса, бири-бириңерди эле жеп атасыңар. А эмне себептен? Анткени силерге деле окат, силер деле мындай бир жерде бир жерде кырчылыгыңар керек атат. Кудай урбадыбы? Эми көрүп атабыз го баарыбыздан. Ошон үчүн деген урматтуу достор, ушуну токтотсок жакшы болот эле да. Ушу мен ойлоп атам, пресс-конференция баягы чыккан бүт лидерлердин пресс-конференциясын бул деген жөн эле очередной шоу, өзлөрүнүн акылдыгын көрсөтүп, өзлөрүнүн чоңдугун көрсөтүп, өзүнүн бийиктигин көрсөтүп, кооз сөздөрдү сүйлөп. Азыр кооз сөздөр сүйлөй турган убакыт эмес. Кооз сөздөрдү сүйлөдүк. 30 жыл кооз сөз менен жашап келдик. Эми кооз сүйлөй турган кез эмес. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу байкелер, урматтуу мен сыйлаган чоң инсандар, Адахан Кимсанбаевич, Фелix Шаршымбаевич, силерди абдан Өмүрөк Черкеш, билесиңер, мен силерди абдан чоң сый урмат менен силерге отношениям бар. Бирок силер ушул төккөнүңөрдү токтотсоңор абдан чоң сураныч эле да. Төгүп, андан көрүп биримдиктүү кылып туруп, бир площадкага чогулуп, чогуу чаран, бири-бирибизге көмөк болуп, жардамдашып туруп, ушу чыгып, ушу туңгуюктан биздин элди, биздин элибизди сактап калалы. Азыр мына астында экономический кризистер турат, мына астында ковид турат, эмелердин баары. Ошолордун баарынан чыгыш керек. Азыр ал убакыт эмес бири-бирибизди чаап, бири-бирибизди чабышып, бири-бирибизге сын тагышкан. Ал убакыт эмес. Каныбек Капаш, сиз деле абдан акылдуу инсансыз. Сиз деле ошону токтотуп койсоңуз болот эле го. Сиз кандай кыйын кишисиз. Өзүңүздүн акылыңызды айтыңыз, өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтыңыз. А сиз деген айтпай эле ошол жака айтпай, мындай бир же соцсети аркылуу кайрылбай, мондай кайра бузук саласыңар. Тияктан тигине бузук саласыңар. Болду го, жетишет го, урматтуу достор. Сураныч ошол. Спасибо большое. Здесь Дастан Кудайберген. То, что перечислили все грязные истории. Вот причина всех интриг. Ну, конечно, интриги они всегда будут, потому что мы потеряли за 30 лет своей вот этой независимости, мы потеряли основные принципы, мы потеряли свое духовное воспитание, мы потеряли саму идею кыргызов наших. И у нас только базарные отношения превратились. Забери, отбери, убери, продай, забери. Вот и все, больше ничего нету. Поэтому вот в этой части мы уже перешли в этот уровень. Анна Керимбекова, сиз мыйзам бузушуп жатканды көргөн жоксузбу дейт. Мыйзам, ушу мыйзамды
30 жылдан бери эле бузуп эле келатышат го. Биякта азыр деген эмнеси бузулуп аткан ошонго түшүнбөй койдум да. Силерден тиякта бир эки мындай кооз сүйлөгөн кишилер сүйлөп койсо эле ошолордун сөзүн сүйлөп атпайсыңарбы? Так. Элди ойлобойт да, алар элди Кыргызстанды ойлошуп койсо, Садырды коет, биз өтпөйбүз, баары бир андан көрө бийликте жардам берели демек да. Мадумаров вообще бети жок адам. Эми Мадумаровду жамандагандан мен алысмын. Адахан Кимсанбаевич дагы абдан мындай кыйын инсандардын бирөөсү, бирок Адахан Кимсанбаевич деле ойлонуп эметип көрсө болмок. Бүгүнкү күнү ушу туңгуюктан чогуу бирдикте чыгыштын ордуна ушундай бузукалар салганга бул туура эмес деп ойлойм. Эми могу Жаңыл Ибраимов чоң казат эмне болду чачырадыңарбы дейт. Эми дагы бир жолу айтып кетейин. Мен чоң казаттан май айларында кеткем. Май айында. Чоң казаттын эч кандай акча пакча сыр жок эле. Мен эч кандай чоң казатты кидать этпей эле. Просто өзүбүздүн мындайча айтканда мен политсовет менен келише алган жок. Биздин өзүбүздүн ички мындай политсовет менен келише албагандыгыбыз, лидерлер менен келише албагандыгыбыз үчүн кеткем. Ошондуктан бул чоң казат жөнүндө менден сурабагыла, мен чоң казатка тиешем жок. Анара Керимбековна, мен сизди деген жинди деп көрүп аткан жерим жок, туура түшүнүңүз. Сиздин акылыңыз балким меникинен деле көбүрөөк эле болушуңуз керек. Анан кийин балкимдер сизге кызмат керек экен дейт. Ошол кызматты өзүңүзгө алып алыңызчы, ушу мага кызматтан арыраак болоюнчу. Мен Кудай шүгүр кызмат мага кереги да жок. Ушу кызматты өзүңүзгө алып алыңыз. Сизге буйрусун ошо кызмат, мага кереги жок. Кадырбек Жолдош, Кыргызда боло берет да дейт. Сиздин акылдуу, сизден күчтүү юристтер айтып жатат. Конечно, менден акыл, мен өзүмдү прям кыйын юрист деп эсептейм. Кудайга шүгүр, өзүм деңгээлиндеги юристмин. Садыр Жапаров мамлекеттин кашасын чыгарып салды дейт. Мыйзам талаш чыгып кетти. Эми каякта ошону бир мындай булардын сөзүн эле сүйлөбөй эле, ошо далилдеп сүйлөбөйсүңөр. Мына мончанчы беренени буздугу, мынчанчы беренени мындай болду деп туруп. Анын баарын Адахан Кимсанбаевич өзү эле айтып салбады. Бул мыйзам чегинде эме, бул парламенттен чечилет деп туруп. Ошолордун баарын айтты. Эми бирөөнүн сөзүн олтура алып эле кыйын киши боло бербегилечи, урматтуулар. Ой, кайерле кызмат. Ой, кызматыңарды бир жериңерге тыгып алгачы деги. Мага силердин кызматыңардан тойдум, мага кереги жок кызматыңар. Кээрлер атайын кыйкырып баштайт экен, эптеп эле бир жерге действительно чоң кызматтарга. Мага кереги жок кызматка, Кудайыма шүгүр. Аллахыма эле ыраазычылыгымды, шүгүрчүлүгүмдү берип жүрсөм эле болду. Мен мына могу жерде Анара Керимбековна, мына сизден дагы бир сизге түшүнүп берейин. Парламенттик мөөнөтү бүттү го Канат Байке. Эмнеге айлык алыш керек дейт. Эми туура түшүнгүлө. Мыйзамда ошол жакта 2 статья бар экен да. Ошол статьяда бирөөсүндө айтып атат. Биринчи заседание, жаңы парламенттин биринчи заседаниясына чейин мурдагы парламент олтурганга укугу бар деп турат. Эми муну деген Конституциялык сотко бербейт беле анан кийин акылмандар. Берсин, ошол жакта Конституционный сот деген өзүнүн эмесин чыгарсын, вердикт. Аны деген сиз, мен жөн эле сөз менен сүйлөп атпайбыз. Мына баары эле айтып атат. Мыйзам бүттү, убактысы бүттү, жогорку кеңештин убактысы бүттү дейт. Ай, бүтсө, ошондой эле бүтсө, силердин согласие болбосоңор, тогда Конституционный палатага обращение кылбайсыңар. Бирөө да обращение кылган жок да. Жөн эле кыйын киши болуп эле бияктан сүйлөп атат, тияка информациялар чыгарып атат, кыйкырып атат, өкүрөт, мына могу мыйзам бузулду, бул мыйзам бузулду деп. Ой, ал мыйзамдарды бузулуштун бузулганбы же бузулган жокпу деп туруп, ошону айтканга дейген Конституционный палата ошол жак кайрылбай, бирөө да кайрылган жок го. Кайрылбай туруп эле жөн эле сүйлөп атат да, элдин оозунун эле абасы кетип атат. Андан башка эчтеке жок.
ооба бүгүнкү күнү жогорку кеңеш азыр легитимдүү. Мен, например, ошол жагын мен ойлойм, потому что мен как балкимдер чоң юристтерге деңгээлим жетпесе да, кудай шүгүр өзүм пониманиямда бияктан деген бар. Ошол жакта четко жазылуу конституцияда. Жогорку кеңеш биринчи эски жогорку кеңеш иштейт, жаңы жогорку кеңештин биринчи заседаниясына чейин деген. Анан эмне деп атасыңар ошону? Күлкүң келе берет да ушундай нерселерге. Зачем аны эметесиңер? Вот ооба эмнеси айлык, эми ушул кээ эле айлык дабы, ошол айлыктан болсо, урматтуу депутаттар, деги айлыктарыңарды албай эле койгулачы деги. Албай эле койгулачы сураныч. Ушу элдин эмесин эметиш үчүн албай эле койгулачы ушул айлыктарды. Ушу элдин баары эле биякта Кыргызстандын бүтүндүгү жөнүндө сөз болуп атса, эптеп ошону мыйзам таласына киргизели деп атса, элдин баары эле булар акча албаш керек. Эми Кудай урбады. Силер кызык бир суроолорду берип коесуңар. Эми Садыр Канат Исаев боюнча сурооз болот. Канат Исаев деген президент отставкага кеткенде, автоматтуу түрдө Канат Исаев президент болмок. Бирок Канат деген Исаев өзү отказ берип атпайбы? Анын жогорку кеңеш ал постановление эметип туруп, анан Мамытов чыгып атат. Мамытов коркпой эле алып атат ал мойнуна. Анын эмне бузган жери бар? Ошону түшүнбөйм да. Кайсы жеринен бузулуптур? Жогорку кеңешке отставканы Жапаров берди. Жогорку кеңеш деген отставканы алды. Ошонун себебинде жаңы спикер ошол милдетин аткармай болду. Каякта мыйзам бузуу? Айткылачы. Садыр Жапаровдун кымбат баалуу кийимдери белекке алган, шайлофон деген көп каражат салган. Эми ушу биз ушунчалык мындай биз өзүбүз ушундай адамбызбы? Биз биякта монда Кыргызстандын келечеги жөнүндө айтып атсак, силер деген ошол кымбат баалуу кийимдерге, мондай баалуу каяктан алган. Мына мен Садыр Жапаровду уже 25 жылдан ашык тааныйм. Садыр Жапаров бир кезде бензин сатып, ошо чоң бизнестер кылып жүргөн. Кудай шүгүр, андан келген нормальный бизнестер бар болчу. Ал бизнестерине тийген жок. Вот меникине тийди, вопрос жок. Мени жок кылышты бизнестер. Садырдын бизнестерине тийген жок. Бизнестер бар. Кудайыма шүгүр. Булардын байкелери бар, инлери бар. Эми ошол мындай кийип алыптыр. Мына меникиле Кудай шүгүр кийимдери. Эми ошол кийимге жабышыш керек па, аягы жүрүп? Ушу так эле майдаланып кеттик да, кийими ушундай экен, кымбат экен деп. Колуңан келеби? Бар сен деле ала бер кийимди. Сага эмне бирөө дүкөндөр жаап атыптырбы? Бар ала бер кийимди. Какие проблемы? Интересно? Мына могу жерден дагы вопросторго жооп берейин. Эмне үчүн 4 иттен суранасыз? Эл жинине келгенде эч нерсе карабайт. Эми мен ит деп айта албайм аларды. Просто бир нерсени эле эметем да. Булар деле биздин Кыргызстан жарандары. Мен суранып атам. Кыргызстанга тынчтык керек. Тынчтык керек Кыргызстанга. Туура түшүнгүлөчү. Азыр кайра ызы чуулар эмне кажети бар? Мен ошонго түшүнбөй атам да. Эмне кажети бар? Эмне кажети бар тиякта ызы чууну салганда? Эми Каныбек Капаш сиздин артыңыздан канча киши барат? Ой, барбайт сиздин артыңыздан киши. Ишенип коюңузчу. Барбайт. Канат Исаев, алтыным, досум. Эми мен деле билем да сенин аркаңда канча киши барат. Кудай шүгүр, менин кишилериме чейин жетпейт сага. Сен кишилериңиз. Эми Феликс Шашимбаевич, ну вы-то зачем? Вы-то, вы же пораженный, вы же скала. Уважаемый Феликс Шашимбаевич. Сергей Бандера, калмак сага эмне болду? Жапыкеев артынан кетейин дедиңби? Эми Сергей Бондеро, сен түпкү тамырыңан тупой экенсиң да, мен сага ошондо айтып коеюн да. Ошо калмак эл сага эмне кылды? Бизде болсо эле эмне башка мындай башкамда сүйлөй турган сөзүң жокпу? Жабышасыңар эле, жабышасыңар, калмак. Ал деген 4 айыл болгону. Кыргыздын эле 4 айылы
Алардын да түкү тамыр кыргыздар. Антим эле калмак деп. Историяны билбегенден эле былжырап эле, келжиреп эле башка сөзүңөр жок. Бар эле интернет туура айтат, Залкар Туралиев туура айтып атасың. Канат Байке баарыбыз интернет баатыр болуп дейт. Арасында туурасын айткандар да бар, бул да чындык дейт. Туура. Баарыбыз эле интернет баатыр болдук. Кимибиз болбосо эле очактан чыгара алып эле, кыйын киши болуп эле, сүйлөп эле, тим эле кыйкынып сүйлөйбүз. Кеп андай эмес да, мен деген баатыр болгум келбейт. Мага баатырлык намыңар деле керек жок. Мага мен баатыр деп деле айтпай эле коелу, азамат деп деле айтпай эле коелу. Мен сүйлөгөнүм эле эртеңки күнү мен балдарым, неберелерим, бала чакам баары тең ошолор деген аман эсен биякта Кыргызстанда жашап, ызы чуусу жок. Мына азыр көрүп атасыңарбы? Мына ызы чуулардын баары Иракта эмнеге алып келди? Иракта тыйнак кызыл кыргын бири-бири менен тим эле өлтүрүп атышат. Сирияда эмне болуп атат? Ошону ойлобойсуңарбы? Эмне болуп атат аяк? Эми ошол ызы чууну биякка салган атышпайбы? Биз дагы мындай бир жаман, мындай жарылып кете турган жерде турбайбызбы? Неужели силер деле ойлобойсуңар, эртеңки күнү эмне болуп кетет? Бияк жарылып кетсе эмне болуп кетет? Бири-бирибизди кырып эле өлтүрүп эле салабызбы? Балдарыңарды ойлосоңор болот. Неберелериңерди ойлосоңор болот. Виктор Мамбек, так и происходит. Я пока не вижу реального кандидата. Тем не менее, надо прекратить друг друга грызть и объединить все свои возможности, поддержать того, кого выберет народ страны. Все. Спасибо большое. Конечно, у каждого есть свое мнение. Каждый своего человека считает, что он в действительности достоин этой кандидатуры. Это выборы решат. На выборах надо просто вот эти склоки надо прекратить. Прекратить склоки, потому что мы и так сейчас на взрывоопасной ноте стоим. Это нельзя допускать. Надо просто всегда думать о завтрашнем дне своих детей, внуков, а не думать о том, чтобы как ухватить кусок пирога. Хватит, наверное. Кусок пирога же ничего не получается. Оно же не дает же кусок пирога никаких преимуществ. Вот, пожалуйста. Я все время писал про этого Таирова. Про его коррупционные связи, про эти схемы писал. Я говорил, кричал. А никто тогда не слышал. Все думали, вот он молодец, там такой красивый начальник ГСБ, такой молодец. В конечном итоге мы видим результаты. Мы видим результаты того, что его посадили. Потому что он замешан в коррупционном. Он тогда уже был замешан в коррупционных связях. Я вам это как криминалист говорю. Вот, про Болото Сюмбаева я очень часто говорил, там это беспредельничают. Они же жили мгновением, понимаете, они жили мгновением. Что вот сегодня у них есть эта власть, сегодня есть эти деньги, и что это будет всегда так. Всегда так не бывает. Придет время, когда за все приходится человеку отвечать. За все приходится отвечать человеку, за все то, что он сделал. Поэтому зачем вот эти вещи говорить, и поднимать вот эту бучу в народе? Это некрасиво. Это надо думать о завтрашнем дне. Байколь Шибер, пусть победит достойный, пусть власть придет чисто закон. Захват власти на лицо болдуга ноябрда. Джеймбек коркутуп тартып алдыгарго бийликти дейт. Во-первых, Байколь Шибер, мен Джеймбекти коркутуп үркүткөндө мен аяка тийишем да жок. Бул биринчисинен эч ким эч кандай коркутуу үркүтүү болбой эле өзүңөр көрүп турдуңар, бүт жерде жазылып турган, өзү отставка берди. Ким аны кандай эметти? Захват властиге келдиңер. Эмне бул 5-чи жыл захват власти, анда революция болгон, 10-чу жыл кайра революция болгон. А бул сапаракация не революция болгондуктан турбайбы, захват власти болгондуктан турбайбы. Эми сүйлөгөндө да кичине эмеңер менен сүйлөшөңөр. Ар бир адамдын сүйлөгөнгө укугу бар. Бирок сүйлөгөндө да мындай эртеңки күндү да ойлош керек да. Ташыбай Боруков, кыйын юрист болсоң, Кумтөрдү Кыргызга алып берчи дейт. А сиз эмне алып бере албайсызбы? Сиз айта албайсызбы?
Жөн эле сүйлөйт десиле сүйлөй бербегилечи, жазат десиле жаза бербегилечи. Жөн эле калп эле жазып атпайсыңар. Бул деген былжырак деген сөз нерсе да, бул кыйын юрист болсоң. Тиякта деген 30 жылдан бери момундай бүт мыйзамдар менен бекитип коюшкан булар. Ошону деген кантип бир күндө аласың? Кантип? Жөн эле кыйын болуп эле акылдуу сезе бербегилечи өзүңөр дагы. Эми могу жерде неме дейт? Мен Садырды колдоп атасың. Мен Садырды колдоп аткан себебим азыр деген элдин үмүтү ушу Садырда болуп атпайбы? Садыр туура эмес айтса, мен Садырдыкын туура эмес деп эле айтам. Ооба бар арасында. Бирок ошолорго жардам бергиле деп суранып атпайбынбы элден? Мына Тахмина Анварбекова туура айтып атасыңар. Башкар иштеги көмүтөрдү кантип алат? Кичине башкарды иштеткилечи, ушунча жылдан бери ала албайт деген. Эми туура да ошол. Момчу 30 жылдан бери ошону бүт көмүтөрдү мыйзамдар менен акча үчүн эметип жабыстырып бүт эл аралык договорлор менен бекитип коюптур. Эми айла жок, акырдан ошону четинен казып, акырдан аны бүтүрүш керек. Бакыт Айтканов, мен угуп атам дейт. Ушул жылга чейин иштеген президенттердин көмүтөрдүн 2 тонна воровской доляларын бар деп сиз кандай деп ойлойсуз? Азыр Сооронбай Шариповичтин сөзүн айтып койсом, силер ошонго күлкүңөр керек да. Факт барбы? Далил барбы? Кагаз түрүндө мындай тил менен айта берсе болот. Мен деле тил менен айтсам болот. Менден Сталин экөөбүздөн чок арак ичкенбиз деп. Эми далил болбогон, фактылар жок болгон эле ошону жөн эле айта берген эмне кажети бар дейм да. Сиз президент болуп калсаңыз күлкүңөр жок, Кудай ыраазымын, керек жок, рахмат. Эми Исаев аркасы таза эмес, коркпо турбай койду элди коркутуп. Эми Исаев таза эмес, мен ал жагын айта албайм, бирок могу Исаевдин акыркы пресс-конференция чыкканын мен өтө эле мындай туура эмес деп ойлодум. Анан кийин деген канат ушуну айтпай эле койсо болмок дейм да. Кандай болбосо да. Канат кызматка келсең жакшы. Гүлмир Орзуле, рахмат, Кудай сактасын. Мен кызматка барбай эле коеюнчу, Кудай шүгүр. Өзүм эле адвокаттук кесебим, өзүм фирмаларымды эле эптеп иштетейин, ошо арыраак болоюн. Аны көрүп мен силерге ушинтип эле айтып берип турайын, кызматтан арыраак болуп. Улан Курманбеков, вы поддерживаете политику Садыра Джапарова? А есть какая-то политика сейчас? Сейчас еще политики еще нету пока. Политика будет после президентских выборов. Его идею, базовую идею я поддерживаю. Я поддерживаю его программу, которая нацелена на то, чтобы в Кыргызстане все-таки что-то заработало. Эту идею. А политику еще он еще не определял. Он еще не президент. Он еще политику свою не делал. Поэтому об этом сейчас говорить еще рано. Ташыбай Борук, иштебеген үчүн юристтен сурап жатам го, сага эмне күч келди дейт. Рахмат, мен сизге жооп бердим го. Вот мына могу жерден дагы бир жаман нерсе болуп атат да, ушул бир чети демократиянын да азабы болуш керек. Бул фанаттар, тигил фанат, бул фанат деп эле бири-бирибизди, кыргыз эл бири-бирибизди бөлүп жардык да. Сен Атамбаевскийсиң, сен Жээнбековскийсиң, сен Садыровскийсиң, сен... мен ничеймин. Вот лично мен ничеймин. Мен Садыровский демес, мен чисто Канат Хасановдыкымын. Вот и все. Зачем элди бөлүп жарасыңар? Азыр ал убакыт эмес, кырдаал оор. Ошол кырдаалда биригели. Бири-бириңер жегенден башка эчтеке кылбай алдык. Гүлмир Орозалиев, фанаттар, тажаттар, качан уктайсыңар? А сиз кимдин фанаты? А сиз кимге голосуңузду бересиз? Сизге да тот же вопрос. Сиз кимдин фанатысыз?
Но Джилды Супатаева, я от вас другого не ожидал. Диана Мила, Каныбек Иманалиевдин артында интеллигенция, Кыргызстандын келечеги жакшы түшүнгөн электорат турат. Ооба, туура. Канат Иманалиевдин артында бар ошондой интеллигенция. Хорошо. Интеллигенция бар. 6 миллиондон ошол интеллигенция процентный соотношение канча киши? Интеллигенцияда эмчүн 30 жылдан бери интеллигенция эчтеке айта алган жок. Эмчүн ошол интеллигенция интеллигенттүү Аскар Акаевичка Камеканы эмне киргизип атасың, Всемирный банкты эмне киргизип атасың, Европейский банк развитияны эмне киргизип атасың Кыргызстанга. Эмчүн сен миллиардтан долларларды алып атасың деп туруп, эмчүн интеллигенция ошондо айта алган жок. Эми азыр биз интеллигенция, ооба интеллигенция бар. Абдан достойный, чоң, абдан кыйын инсандар интеллигенция. Бирок интеллигенция дагы өзүнүн милдетин аткара алган жок да. Бир кезде ошол интеллигенция чогулуп эле айта алат беле? Айта алат болчу. А эмнеге айткан жок? Эми азыр деген Каныбек Иманалиевдин артында интеллигенция ооба бар. Ар бир кишинин артында кимиси интеллигентныйлер бар. Садыр Жапаровдун эле артында интеллигенция бар. Эмчүн жок дейсиң? Бар. Мен просто аягы эле мынтип эле ойлойм да, ошо эң акыркысы ойлогонум эле бири. Могу ызычуулардын баары бул деген ошо бийликтин бир эмеси, бир мындай орустар айткандай кусок пирога жетпей калды да. Бийликке бул кишилер жетпей калды, ошондуктан ошону эле ызычуусун салып атат. Ошону эле ызычуусун салып атат. Эптеп эле барып туруп эле азыр ызычууну салып туруп эле, анан кийин барып туруп эле мына болуптур, биз деген муну поддерживать этели деп туруп договор кылып туруп эле, договориться этип эле, бири менен договор кылып алып эле, анан кийин мага бул министерствону бересиң, мага бул жагын бересиң, мага бул жагын бересиң, же мен жогорку кеңешке өтүшүм керек, же тынчышым керек деп өзүнүн капчыгын гана ойлойсуңар да. Ошондуктан бул деген уже ясно да. Силер эмнеге ушунун баарын кылып атасыңар? Уят. Иманалиев интеллигенция колдоп жатат. Хорошо, мына Зарылбек Шерматов, айтыңызчы, интеллигенция 6 миллион адамдан интеллигенция канча? Канча киши бар сан? Айтып бересизби? 1%ке жетпейт ошол интеллигенция. А Садыр Жапаровдун артынан эл турат. Садыр Жапаровго зыяныңыз тийбесе эле болду дейт. Нурзат Турдукулова, болгон Садыр Жапаров зыяныңыз тийбесе эле болду дейт. Мен сизди начар адам деп ойлойм. Дагы сиз бир күн Садыр Жапаровду сатып кетпейсизби дейт. Нурзат Турдукулова, сиз менин начар экеним же начар экеним эмне ушунча жакын билесизби? Сиз өзүңүз начарсызбы же начар эмессизби? Сиз өзүңүздү биринчи сындап көрүңүзчү, макулбу? Анан кийин кайра туруп алып туруп ушундай бок сөздөр сүйлөйсүңөр. Билемби кимге, эмне үчүн силер ошону айтып атканыңар? Силер деген ошол эле Абдиддинби же дагы бирөөнүн эле кадрсыңар же фанатысыңар азыр айтып атканда. Ошон үчүн эле эптеп эле мага эметиш керек. Сиз мени билбегенден кийин сүйлөгөнүн эмне кажети бар да? Жөн эле сөз да бул, Нурзат. Өзүңүздү биринчи карап коюңузчу, хорошо? Ана чоң рахмат, мен айта турган сөздөрүмдү айттым. Бул эфирге кирип бергениңерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына бияктан дагы мен Владик Федченко, ну вы шикарно сказали, вы молодец. Почему у нас все обманывают, не успев стать президентом? Я реально хотел голосовать за Арслана Алая, но зима холодно, не будет. Да? Ну ладно, спасибо большое, чоң рахмат за эфир. Чоң рахмат сіздерге.